Алланы эстеп, ахиретти унутпай жашасак, өзүбүзгө да, коомго да пайда болот. Шайтандын азгырыгынан сактанганга, адашпаганга өтө чоң түрткү Алланы эстөө. Ахиретти унутпай, Алланы эстеп жашасак, иншалла Алла Таала улуу ийгиликке жеткирет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, пайгамбар момундарга өздөрүнүн жанынан дагы боорукер элек. Сиз өзүңүзгө канча боорукерсиз? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам андан дагы боорукер экен, бизден дагы. Алланын тарабынан жашоонун нурлуу жолдорун алып келген, пайдалуу, бактылуу жолдорун алып келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзү менен дагы, иши менен дагы үлгү болуп, түшүндүрүп, көрсөтүп, үйрөтүп, жүргүзүп, сахабаларды көз алдында тарбия кылып, Алланын ыраазычылыгына бөлөп анан дүйнөдөн кеткен. Ошол пайгамбарыбыздын алып келген дини, сүннөтү кыямат күнгө чейин сакталган. Анткени пайгамбарыбыз эң акыркы пайгамбар, асмандан түшкөн эң улуу акыркы китеп Кур'ан, ислам дин акыркы дин, бул үммөт акыркы үммөт.